Барыңыздарга белгилүү болгондой, акыркы убактарда мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго карата генерал Субаналиевдин аракеттери чектен чыгып баратат. Бул коомчулукка белгилүү болуп калды. Анын маалымат каражаттарына берген маектеринде мурдагы президентти бир жактуу каралап, жалаа жаап, эл алдында саясий упай топтоого аракеттерди көрүүдө. Сиздерге белгилүү болгондой, Сооронбай Жээнбеков элдин тынчтыгы бузулбасын деп, кызматтан өз каалоосу боюнча кетип, өлкөнүн саясий турмушуна аралашпай, экс-президенттигинин статусун алып тынч отурат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, Субаналиев Атамбаевдин убагында эч жерге кызматка алынган эмес. Ал баркталган эмес. Анын артынан куугунтук да болгон. Аны өзү билет. Ал эми Жээнбеков эмне кылды? Жээнбеков аны бакыйган Ак үйдө кызматка алып келди. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болду. Анын иштешине бардык шарттарды түзүп берди. Катани деген аты бар генерал деп ошондон аябай чоң үмүт этти. Элдердин бардыгы Катани Ак үйгө келсе, коррупцияга каршы аянбай күрөшөт деп үмүт кылган эле. Бирок Катани 1,5 жыл бою кызматта турса да, тилекке каршы жаратылуу иш кылбай, бары жок билинбей отуруп алды. Мунун баары элге белгилүү. Анан бардыгына таң калыштуусу, жерден чыга калгансып, шайлоо жакындап калганда, бир сентябрь айларында өзүңөр билесиңер. Жээнбеков каршы капыстан эле билдирүү менен чыгып, куру популизм менен гана алек болуп калды. Бул өтө өкүнүчтүү. Ал эми 5-6 октябрда болгон окуяда мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана мурдагы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Опунбаев өз кылган туура эмес аракеттери үчүн мыйзам алдында сөзсүз жооп бериш керек. Алар өзлөрүнүн кызматын тыштап, милдетин аткарбай качып кетишти. Бул чыккынчылыкка тетеш. Президент Жээнбеков болсо буларга салыштырмалуу качып кеткен жок. Жана өлкөнү укуктук талаага алып келиш үчүн, тынчтыкты калыбына келтириш үчүн бардык аракеттерди көрө алды. Канчалык оор болсо да, ошол кезде элдин каалоосун эске алып, кызматтан кетүү боюнча оор чечим кабыл алууга эрки жетти. Ошондуктан Субаналиевдин президенттик жана парламенттик шайлоонун алдында элге, коомчулукка жакшы көрүнүш үчүн негизи жок саясий чайкоочулук кылышы ага аброй алып келбейт. Субаналиев эгер элдин ишенимине татып, депутат болуп шайланып келгиси келсе, же мамлекеттик чоң кызматка баргысы келсе, мамлекеттик бийликти мыйзамсыз басып алуунун ордуна силерге барыңыздарга белгилүү, ал мыйзамсыз барып ГКМны басып алган белгилүү. Ордуна ал өзүнүн программасы менен чыгып, элдин көңүлүн өзүнө буруп, конкреттик иш менен далилдесе, эл тарабынан колдоо табат.